Аталышы өзүнчө таржымалды камтыган Маады айылы Кара Суу районунун Маады айыл округунун карамагына кирет. Ош шаарынан 12 чакырым алыстыкта жайгашкан. Суулары, эгин талаалары жана эң негизгиси мээнеткеч жана ынтымактуу эли менен таанымал. Эмнеге Маады? Эмнеге айылдын аты Маады аталып калганын жергиликтүү тарыхчылардан сурап билгенге аракет кылалы. Шаар бар экен деп, бирок изилдегендер дагы келгишкен, изилдеп жүрүшкөн. Бешик бар экен, чоң шаар болгон экен дешип, бир хан болгон экен, ошо чек ара болуп. Кытайдын жол ушу жол менен илгери эле каттоо жолдору бар экен да. Ошодон ушул жак менен каттап, ошол жерде бир кандайдыр чабыш болгон, ошондой неме экен. Болгон экен, анан ошо немеден астында чоң шаар бешиктер бар экен дешип, нарагында бир үңкүрү бүчөсү бар эле биз кичинерагыбызда. Ошол жерден балдар кирип, биз жакындабай ошо эшигине чейин барып коркуп эми, кыздар кирбейт элек да. Балдар барып анан кийин эшиктерди да жаап койгондо үңкүрчөлөрү бар эле. Анан ошол жерде чоң шаар болгон дешет. Мына сайда чоң суу бар эле деп ошентип айтышат. Чыгып көргөнсүздөр да. Үстүнө чыгып көргөнбүз. Үстү эми тегиз эле ошол жактарында бир немелери бар экен да, эшиктери. Мындай үңкүргө окшогон. Анан кийин олор жабылып кеткен, бирок изилдөөчүлөр келип изилдеп азыр ачышка мүмкүн эмес. Кийин бир убактарда ачылат ушул жерлер деп айтылган. Эми ким билет, эми одан бери билбей эле калдык. Ошо боюнча калып кеткен эми. Ошо изилдегени келип деп балдар жүгүрүп чыгып ошентип көрүп түшчү эле. Бу жерде ушундай шаар болгон экен. Одан эмесин жакшы. Маадынын аты ошо негизи Маады айыл округунун аты Маады болуп калган го. Ооба, Маады деген, Маады деген бир неменин аты экен да, бул хандын аты болгон экен. Хан болгон экен Маады деген. Ошонун атында коюлуп калган экен. Кийин айтылып, эми кийин ошол хан Маады кыштагы эле айыл эле болуп калды. Ошоюнча эле Маады жок болбоду, жакшы Маады айыл өкмөтү болуп калды. Маады айылы бар эми. Ушундай немелер болуп калыптыр да эми. Ошол чеп дагы ошол Маады хандын чеби. Маады хандын чеби экен, ооба. Астында бешиктери менен үйлөр, кыргыз үйлөр ушундайлар бар экен. Изилдөөчүлөр келип изилдептир деп дагы айтылып жүргөн эми. Олор кийин ачылабы, ачылбайбы, ким билет эми. 87 жашка чыгып калган Кунан аксакалдын айтымы боюнча эч кандай Маады хан деген болгон эмес. Бул жерде Шырдак хан деген жашап өткөн деп өзүнүн версиясын айтты. Европа менен Азияны бириктирип туруп чоң деңиз бар. Жер тору деңиз. Ошо жер тору деңизинде Персия булуңу бар. Персия ошол жерде Персияда жашайт. Ошолордун тили боюнча Маады деген суусу көп, суусу мол, суусу таза деген болот. Бул бир бөлүгү мына Италиядан суу күнгөй бетине суу бар, тазартуу боюнча экинчи орунда турат. Ошондуктан текстил курган бу жерде Маадыда. Өзүнүн суусу таза, муну атайын булак чыгат бу жерде. Чабак булак деген. Онда 17-18 сантиметр өзүнчө балыгы бар. Үстү кара, асты ак. Ушунусу менен айырмаланат. Бул Маады деген сөз өз Афганистанда бар, Индияда бар. Ошо таза күнгөй беттен чыккан таза сууну билдирет. Ушундай бул союзучунча Ленинграддын археология институтунун карамагында болгон. Ол профессор Заднепетровский 3-4 жолу келген. Аспиранттарды алып келип иштеткен. Кийин карып калган экен, мен мектептен бир комната жашадым. Мен 3 комнатаны берип, олорго айран сүттү берип, багып күнүгө саар менен апа деп кетери. Ушундай таркаган. Анан суунун эң асты көл болгон. Onu мындай каяка кеткен деген дагы суроо бар. Жамгыр жаап, сел болгондо шарт чыгарып ийген дагы
o kayerden çıkan hiç kim bilmeye kalgan üstünde taza su olan. Bunun cahide kandının ortası dep koy. Ben Kurban Bek'tin bir tuğan cahide şırdakkan şeyde yaşayan. Uşu Kırgız'dan bardık buyumların uşunu saklagan. Uşunu Leningrad'a alıp ketken. Şurada Ага азыр мына элде айтышат экен го ошол жер ал жакта Мадыхан деген жашаган деп. Мадыхан эмес, Шырдаккан жашаган ошондо. Şırdakkan. Şırdakkan bu Şırdakkan bu Kurban Bek'tin bir tuğan ceydi bolgan. Onun belki yakın öçürüp tutsan aytıp bereyim ben. Айтып бериңиз. Yok, öçürüp koyduğun söz var da. Men aytım go mınday Şırdakkan'dan buzuş için bir ceyiz kampir dep koyat. Oşonu Kıtay kandığı sana aşık oldu dep üğüt dep Şırdakkan'ın ayarını buzgan. Bayağı Kıtaylar böyle kalmak bu işi kırıp uşağıdan gelgende sana aşık olup aldı. Manday dep. Gelip surap akılmanlarım için bu şunday da sattın kan bolsa da ak koydun kara koydun çuçuğunu aşkırıp verse şunday da hep şentuan gel öküm kırgan aksakallar bu oğudaki sözler oğudaki sözler da dört çaşını örüp dört atka baylap aydatken. Senin cezan uşuken. Bir kelpetin kalvası dep şunday sözler aytken. 1996-97 жылдары археолог Юрий Заднепровский Мадда чеп бар экенин, бул жер Улуу Жибек жолунда Оштун чыгыш тарабын коргоп турган, алай өрөөнүнө кетүүчү бир чоң форпост болгонун, ошондой эле Ош шаарын курчап турган 4 чоң чептин бири экенин жана Кара Суу районунун башка аймактарын изилдеп кеткен. Бул дөңдөр 1000 жылдар мурда кадимки чеп болуп, бул жерлерде хандын сарайы, аскерлердин жашаган бөлмөлөрү, атканалар жана жашоо үчүн бардык шарт түзгөн жер болгон. Эми бу жер мен билгенден биз ушул 56-57 жылдары ушул жер менен чыкчу элек. Чептин оозу ушул болсо керек менимче. Анан бул жердин мына ортолугу чептен чыккандан кийин Казандын сыңары чуңкур эле мына жери. Кеткен мындай айланып балдар футбол тепсе топ кетпейт эле бу жерден. Биздин уккан уламышка караганда мынагы кичине чеп болгон дейт. Мунун үстүндө хандар жашаган дейт, ичинде, тышында. Мунун тагында үй бар дейт. Эми ол бизге караңгы, биз уккан кулак сууну ушул аңгар жактан тарткызып келген дейт, ушу кыр менен. Бери каратып. Ана мен кайсы жылдары, кайсы кылымга экенибиз точно билбейбиз. Мен ушул 56-57 жылдары чыккан болсок, биз ушул жерге экскурсияга, онда баягы үңкүрдүн оозу кеңири элек, кирип чыгат элек. Бирок караңгысынан коркуп чыгып кетет элек, биз жаш элек. Анан бул Мадынын историясы боюнча, бу жердин Актын историясы боюнча Медва деген шаар болгон дейт эскиден. Эми ошол Медва деген шаардын брошюра китеби деле болгон. Мен бир көрдүм эле көз килешип. Бирок ошол бойдон ошо кызыкпай калып кеткен да. Анан бул Мадынын муну жактан келген суу 66-жылы текстилге сууну алып кеткенден кийин суу кыскарган, сайдак суу. Бул жерде 8 мына тоушкандын ичиндеги тегирмен менен бир оңдой тегирмен болгон. Бул биздин Мадынын жери бу жер. Кыскасын айтканда Ленинградка таандыкта таанымал. Археологдор изилдеп чыккан. Кайсы жылдар экен билбейм, ушул бир келип, жылдарын 80-жыл менен 70-жылдын ортолугу болсо керек. Ленинградтан келип казган, Мадыда жашашып. Эми олар не тапты, не таап кетти билбейм, ошодон калган урандылар турат азыр анында. Бирок үңкүрдүн оозу бүтүп калган экен, ачышыптыр. Мен деле кыйра жылдан бери эми чыктым. Мына ушул мен чыгып бараткан жер, ошол илгерки чептин бир мунарасы деп айтсак болот экен. Себеби ошол биз үстүдөн дагы караганда ушул жерде бир чептин изин көрсөк болот, жана ошондой эле мунаранын изин көрсөк болот. Ушул мунарадан бир төртөө бар.
азыр биз үстүдөн дагы тартып көрсөтүп беребиз сиздерге. Мына ушул мунаралардын үстүнөн башка аймактардан кабар алып турушкан. Биздин ата бабалар бири бири менен байланыш үчүн жакшылык болобу, жамандык болобу, жоо келсе тез кабарды кантип беришкен деген суроого жооп жөнөкөй. Өлкөнүн түштүк жергесинде көптөгөн дөңсөлөрдү көрсөк болот. Мисалы Кара сууда өзгөндө жайгашкан дөңсөлөр мурдагы байыркы заманда Кароол дөбө деп аталып, адамдар анын үстүнө от жагып, түтүн жардамы менен ар кандай жакшылык, жамандык кабарларын берип келишкен. Тарых сабагынан берген мугалим Гүлмира Матазимованын айтымында, бул чепти Советтер Союзу мезгилинде 3 жолу изилдешкен. Бул бир гана Маада айыл үчүн эмес, бүтүн Кыргызстандын тарыхында орду чоң чептердин бири болгон. Бирок толук изилденбеген үчүн ар кандай уламыштар айтылып келет дейт. Биз орто кылымдагы маады шаар чалдыбары жөнүндө сөз кыла турган болсок, тарыхый көз караштарга караганда бул шаар орто кылымдагы 6-8 кылымдарга таандык деп эсептелет. Себеби бул мезгилде арабтардын мусулман динин таратуу үчүн жортуулдары ушул Маадыга чейин келген. Медва деген сөздөн алынган бул шаардын аты арабтын сөзү. Бирок эгерде грамматикалык котормосуна кайрыла турган болсок, бул котормо ар түрдүүчө которулат экен. Бул шаардын 2 мааниси бар. Бир жагы бул Улуу Жибек жолундагы чоң маанилүү кербен сарай болсо, экинчи жагынан бул орто кылымдагы мусулман динин таратуудагы эң маанилүү борбор болуп эсептелет. Бул шаардын 2 чоң цитадели болгон. Бул цитаделдер мына бул жердеги жолдун Ош тараптан келаткандагы оң тарабында, оң кол тарапта жайгашкан биринчи жана экинчи цитадель болуп бөлүнөт. Ушул 2 цитаделдин ортосунда чоң суу болгон деп айтылат тарыхта. Ал эми батыш тарабында болсо, ушул шаардын башкаруучулары коюлган, ак сөөктөрү коюлган чоң мүрзөлөр болгон деп айтылат. Азыр ал мүрзөлөрдүн орду жок, анын ордуна жаңы мүрзөлөр пайда болгон. Бул шаар Ош шаарынын чыгыш тарабынан 2 фарсах алыстыкта жайгашкан. Бексултан Калыбековдун айтымында айыл жаштары да бүгүнкүгө чейин сакталып келген урандылардан бул жерде чеп болгон деген уламыштарга таянышат. Бирок биздин ата бабалардан калган жазма булактардын жоктугунан азыркы учурдагы версияларга таянсак болот деп өз сөзүндө билдирди. Негизи ата бабалардан бери келаткан ушул оозеки түрүндөгү уламыштарга таянсак, 8-9 кылымдары ушул чөлкөмдө Мадыхан отурукташкан дейт. Ошол Мадыхандын урматына биздин айыл Мады болуп аталып калган экен. Анан факты түрүндө айта турган болсок, баарыңыздарга белгилүү ушул Кыргызстандын тарыхында Курманжан датка ушул Мады жергесине келип кыштоологон. Уулу шейиттөөдө дарга асылгандан соң Курманжан датка Оштон 12 чакырым алыстагы Мады айылында келип отурукташып кыштоологон деп тарых беттерине келет. Ал эми Мады айылы боюнча 1000ден ашык кожолук, анан ушул 7000ден ашуун тургун жашайт. Ал тургундардын көпчүлүгү ушул дыйканчылык менен, мал чарбачылык менен алектенип келишет. Бүгүнкү Мады 1000ден ашуун кожолукту өзүнө камтып, социалдык объекттер, жашоого керектүү инфраструктуралар, эң негизгиси Кыргызстанга таанымал бүт шарты бар чоң бир айылга айланган. Келечекте өзүнүн тарыхын билүү үчүн мадылыктар тарыхый изилдөөлөргө демилге көтөрүп келишет. Бакай Калматов, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.